Сот да бүттү. Ошентип Кыдыршаевич почти свободада, мындайча айтканда акталгандай эле болду да эмичи. Ошол элдин баары айтып атканда камалат, бул киши камалат. Бул статья менен сөзсүз камалыш керек депчи. Бирок камалган жок, үй камагына. Бул почти что мындай үй камагы деген ал акталды дегендей эле да. Бул статья мененчи. Бул статья менен далай кесилип кеткен. Карапайым эле иштейби закон? Карапайым деле камап сала береби дегендерге дагы бир жооп да. Карапайым ушул мына ушул жооп. А киши бир аз эмгек сиңирген экен, өтө гумандуу мамиле кылды да. Ошол эмгегин баалап койду деп атам да. Ушу эмгегин баалап туруп анан бошотуп койду го. Же болбосо Кыдыршаевичтин экинчи президент болчу да, Кыдыршаевич экинчи президент болчу да. Почти бүтөбүз тейлечи эмеспи? Садыр Нуркожоевич чет жакты тейлечи, ичин Кыдыршаевич тейлечи. Кыргызстандын ичин. Баары колунда болчу да. Мунун ким түйүнө жетти? Биринчи жана 75 казакка учурду. Сен президент болосуң деп. Үчүнчүсү жанагы экинчиси жанагы баласы. Үчүнчүсү жанагы иниси. Жолотпош керек болчу. Жана Шайырбек Ташиев келбей эле койсо болмок да. Политикага башында айттым деп туруп анан мандатын тапшырбай койду деп туруп эле депутат болуп келгенде эле ушул түйүнө жетет деген элдин баары айткан ошол. Ошол түйүнө жетти да. Барып туруп нефти базаны басып алды. Өзбекстан эмес эме, Тажикстанга каалагандай нефтини сатты. Элдин баары ошто балдардын баары айтып калган да уже. Ташип жердин баарын басып алды деп. Тиги баласынан барып бата албасаң ишиң жүрбөйт деп. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич эч кимди жолотпой атыптыр да. Жакындарынан эч кимди жолотпойт. Жанында жүргөн балдарды дагы дажычы эмнеге жумушу жок деп ойлочубуз да. Анан барган эле мекенчил балдардан барса эле жумуштан алып ырдытылат. Садыр Нуркожоевич айткандай, мен эч кимге жегизбейм, өзүм жебейм деген да. Так что Садыр Нуркожоевичтин политикасы оюңарды жазгылачы. Бул жакта өтө тоңкүй да. Эл арасында ар кандай сөздөр айтыла берет экен, кандай болгон күндө да галстык кылып койду. Камап салса азыр эмне кылат? Эч ким эчтеке кыла албайт болчу. Оңой эмес дей. Эмне? Кантип бирдеме дей аласың, урдап атса тиякта. Факты менен чыгып атса, 600 киши жазып атса заявленияны. Эмне дей аласың? Эчтеке дей албайсың. Ыйлаган киши көп. Көбүнүн канын ичип койгон да. Жана Мазелин баарычы топтошуп алып. Кыдыршаевичтин башын ошолор жеди. Вазелини бүт баары. Анан узуну. Булар элди каракчылык кылбады, тоношподу буларчы. Мен ушуну айтса ишенч эмесмин негизи башындачы. Бирок факты да. Чыкты да мунун баары аягындачы. Камалганда дагы чыкмак, мында коркуп отурсат. Дагы эмне болуп кетер экен я? Президент менен Ташип сүйлөшүп алып, ушул ишти кылбай элеби дегендер толтура азырчы. Бирок Садыр Нуркожоевич өтө гумандуу кылып койду. Почти бошоткондой эле дей. Үй камагында бүтөт ал үй камагы деле. Оюңарды жазгылашы.